Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз жанатан бери ушул китеп жана китеп окуу тууралуу сүйлөшүп аткан учурубуз. Биз баягы китепти бат окуу деп сиз канча убакытта канча сөз окуйсуз деп сүйлөшүп атпайбызбы? Биз мисалы 180, 200, 220га чейин сөз окусак, минутта 1 мүнөттө, ал эми биздин конокторубуз 1 мүнөттө 500 жана 1,5 миңге чейин сөз окушат экен да. Биз тааныштырып өтсөк, мени өнүктүрүү борборунун негиздөөчүсү Ардак Чапаев жана ошондой эле аталган борбордун башкы мүдүрү Адылжан Маккамбаев бизде конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздар. Чоң рахмат. Китепти окуган адамдар. Ооба. Рекорд койгон адамдар десек болот Кыргызстанда, азырынча. Мени өнүктүрүү борбору деп калдык да. Бул кандай борбор? Ардак мырза өзүңүз алгач айтып берсеңиз. Биз Адылжан экөөбүз былтыркы күздө таанышып, ортого ойлорубузду салганда бир топ нерсе аныкталган. Экөөбүздүн тең мындай каалоолорубуз аябай окшош экен да, кыялдарыбыз окшош экен. Негизинен Адылжан дагы мен дагы өтө адамдын баягы мүмкүнчүлүктөрүн ачып, ошого шарт түзүп бергенге кызыгат экенбиз. Анан ойлонуштуруп көрсөк, көптөгөн темалар азыркы учурда Кыргызстанда жакшы деңгээлде ачыла элек экен. Ошонун негизинде биз идеяларды топтоп, анан ушундай сыяктуу борбор ачалы деп чечкенбиз. Биздин окутуу борборубузда адамдын баш мээсин кандай жол менен эффективдүүрөөк иштетсе болот деген суроого жооп беребиз да. Ошондой анын ичине кайсылар кирет? Анын ичине тез окуу ыкмалары, эс тутумду өрчүтүү ыкмалары, чыгармачылык, аналитикалык ой жүгүртүүгө үйрөтүү, жакын арада тилдерди кыска мөөнөттүн ичинде өздөштүрүү боюнча курстар киргизебиз. Чет тилдерин, чет тилдерин. Аны менен бирге дагы көптөгөн программалар бар. Мисалы үчүн коммуникация боюнча, чечендик өнөр боюнча, ушундай сыяктуу багыттарда иш алып барабыз. Биздин борбордун негизги максаты ар бир адамдын өзүнө баягы катылган көптөгөн сырлар, анан жөндөмдөрү бар го, ошолорду ачып, күнүмдүк жашоодо, окуу маалында же болбосо иштөө маалында пайдаланганды үйрөтүү да. Негизи бат окууда адамдын өзүнүн таланты болуш керек же ар бир адам окуй алабы? Ар бир эле адам бул ыкмаларды өздөштүрө алат, эч кандай деле мындай өтө гениалдуу орчундугу жок. Болгону белгилүү бир билим болуш керек, түшүнүк болуш керек жана ыкмалар менен иштеген бир мөөнөт болуш керек. Эң негизгиси китеп окуганды билиш керек. Адылжан, кантип көп китеп окуш керек, кантип китептерди бат окуш керек? Ал суроо боюнча биздин эң башкы тренерге Ардакка туура айтылып келген болот. Эң башкысы деген тренер менен дайыма тыгыз мамиледе болуп, жана деген тренер айткан эмелерди, тапшырмалардын баарын аткарыш керек болот. Анткени силер берилген тапшырмаларды аткарбасаңар, күнүгө тренировка кылбасаңар эч кандай жыйынтык болбойт да. Эң башкысы деген биринчи көңүл болуш керек. Мен китеп окугум келет, мен билим алгым келет, калоо болуш керек. Мен чоң максаттарга жетким келет билим аркылуу деп. Анан кийин биз адамдардын биографияларына кайрылып көрсөк, чоң деңгээлге чыккан адамдар, алардын баары китеп окуган. Алардын баары өзүнүн билимине, саморазвитияга өтө көп көңүл бурушат. Күнүнө 2 сааттан 5 саатка чейин коротушат, 4-5 китеп окушат да. Анан кийин сиз күнүнө канча китеп окуйсуз? Меники бир китепке 1 сааттан 2 саатка чейин кетет азыр. Бир китепти окуп, түшүнүп, эстеп калууга. Суткасында окуп турбайсызбы? 1 саатта азыр 200-350 барактан турган китепти 1 саат, 1,5 саатта окуп салам. Азыркы учурда бул бирок деген өтө чоң деңгээл эмес. Бул биз үчүн бул деген нулевой уровень. Анткени 1000 сөзгө чейин окуган адамдар нулевой уровеньде турат. 1000 сөздөн ашкан адамдар гана биринчи эле уровень болот да. Канча уровень бар? Канча деңгээл бар? Деңгээлдердин арасында деген 1000 сөзгө чейин тургандар нулевой уровень, 1000 сөздөн өйдө деген биринчи уровень, 3000 сөз экинчи уровень, 5000 сөз үчүнчү уровень болуп калат. 10000 сөзгө чейин 4-үчү уровень,
10 000 сөздөн ашкандар 5-нчи уровень болот. 1 мүнөттө 10 000 сом дебедимби? 10 000 сөз. Эмне жандайланып атканыбызды билип алдык. 10 000 сөздөн ашса болот турбайбы? Биздин Кыргызстанда ошол сиздердин борбордо окуп жаткан, билим алып жаткан рекордсмендер барбы? Ооба, азыркы учурда бар. Эң күчтүүлөрдөн болуп, бизде Pro 1 деген группабыз бар. Аякта 10 бала окуйт. Алардын баары бир барактын ичинде 40 сап деп алабыз, орто эсеп менен. 40 сап, ошо бир барактын ичинде 250 сөз болот. Ошо 250 сөздү окуганга 1 секундда коротушат. 250 сөз 1 секунд. Ооба, китепти алып, карап, окуп, түшүнүп, эстеп калганга жетишет 1 секундда. Ачып чаап. Биз Акмарал экөөбүз азыр жаңы эле буга чейин мактанып өткөнбүз да, 220 сөздү 1 минутта окуйбуз депчи. Көрсө 1 секундта окуса болот турбайбы? Биздики 0 эң ылдыйкы деңгээлдеринде ылдый болуп атат да ошондойчу. Акмарал, могу китепти сиз канча күндө окуп бүттүңүздөр? Шын айтайынбы? Бир жумадан 10 күнгө чейин болду. Бул китеп сиз 1 саатка жеткирбей эле окуйт экенсиз. Бул жакта 200 беттен турат экен. 200 беттен. 1 саатта 200 бетте окуйсуз. Сиздер мисалы бир бетти 1 секунд деп атпайбызбы? Ошондо монтип ачканга эле китепти барактаганга эле убакыт кетип калат деп атасыз да. Анан аны түшүнүү кандай болот? Ошондой эле китепти шашпай эле окугандай эле болобу же башкача? Бул жакта бир парадокс бар. Адам баласы окуу ылдамдыгы 3000 сөздөн жогору болгон кезде түшүнүү деңгээли 80-100% болот. Ошол деңгээлге жеткенге чейин орточо эсеп менен түшүнүү деңгээли 40%дан 70%га чейин болот да. Сиздер мага бир нерсе кызык болуп атат да, ушул тексттер турбайбы? Катары менен кеткенчи. Анан ушунун бардыгына көз жүгүртүп үлгүрөсүздөрбү же кандай болот ушуну окуп аткандачы? Техникасы. 1 секундта техникасы кандай болот чындыгында? Бул жакта Ардак мырза көрсөтүп бербейсизби сиз? Кандай кылып окуш керек? Бул жакта мындай нерсе бар да. Мисалы үчүн жөнөкөй ыкмалар, ана баягы көнүмүш адатта окуган жолу бар, анан жаңы жолдор менен окуган варианты бар да. Жөнөкөй ыкма менен окуган адам ар бир сөздү өзүнчө окуйт. Ар бир сөзгө көздү буруп, ошону түшүнүп, анан ой жүгүртөт да. Баягы модернизациялаштырылган ыкма менен окуган адам бир караганда 2-3 сөз, кеминде 2-3 сөз окуйт да. Кээ бир жакшы өнүккөн деңгээлде ошол сапты бир караганда бир сапты толугу менен окуйт. Бизде окуган балдар азыркы учурда 4-сабактан кийин ошол деңгээлге келишет да. Андан дагы өрчүгөн адамдар бир карап бир абзацты окуйт, бир карап бир бетти окуйт да. Бул эмненин негизинде калыптанат дегенде, бул жөндөм адамдын биринчи орунда баягы окууга болгон көз карашы, китепти окууга болгон көз карашы, ошо ыкманы өздөштүрүүсү жана эс тутуму, маалыматты кабыл алуу ылдамдыгын өрчүшү менен байланыштуу болот да. Бизде окуганда ошол жактарын дагы кошо өнүктүрүп, анан жаңы ыкмалар менен толугу менен окуганга үйрөтөбүз да. Азыр ушул жерден эле текшерип көрөлү биз, телегөрүүчүлөрүбүз да бай ишенишпей калбасын да. Бул жакта биз секундомер коебуз. Сиз биринчи бул китепти Акмарал окуган буга чейинчи, түшүнөт, эмне жөнүндө экенин баарын билет да. Азыр сизде түшүнүүңүздү дагы анан бир минутта коелубу? 1 минутта сиз, 1 минутта канча? 1,5 миңге чейин. 1,5 миңге чейин. 700дөн 1,5 миңге чейин. Макул, ошондой кылып сизди текшерип көрөлү. Азыр бул жакта 1 минут убакыт кетти. Биз сүйлөбөй турушубуз керекпи, сүйлөй берсек боло береби? Айырмасы жок, көңүл бурбайсыз, биз сүйлөй берсек. Биз Адылжан менен сүйлөшө берелиби анда? Адылжан менен. Биринчи бетти ачып даярданып алыңыз. Бул жакта азыр мен басканда кетет. Сиз даярсызбы? Сиз даяр болсоңуз 1, 2, 3 кетик. Ооба, убакыт кетип атат. Ардак мырза китепке кирди. Адылжан мырза, айтсаңыз, канча китеп окудуңуз буга чейин? Ошого так азыр жооп берүүгө өтө оор болот, анткени канча китепти колуман өткөрдүм, санаш керек болот да. Аябай эле көп, Сиз канча жашыңыздан баштап китепке окуп кызыгып баштадыңыз? Мен өзүм деген китепти, эгер жаңылбасам, тамганы 5 жашыма таанып баштасам керек.
мен кичинекей кезимден эле негизи өзүм математика жакка көбүрөөк басым кылчумун. 6 жашымда 2-класстагы балдардын тапшырмаларын аткарчу математикадан. Анан китепти окуп, бул негизи өзүбүздүн көйгөйүбүз болду го дейм ушундай борборду ачууга. Анткени мен Уоррен Баффет деген бир өтө мага жаккан адам бар. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири. Ал деген өзү айткан болчу. Мен дейли болуп, дүйнөдө кайсы адам болсо, мен дейли деңгээлге жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар депчи. Стоп. Кайсы жерден токтодуңуз? Бул жактан. Бериңиз. 2 бет окудуңуз, э? 2 бет окуду, 1 мүнөттөн. Канча сөз болуп калды ушунда? 2 эмес, 2,5 бет. 2,5 бет. Сага. 1, 2. Эмне жөнүндө экен, Ардак мырза? Бул текст негизи эле жалпысынан китеп сөз бермети жөнүндө экен. Сөздөрдүн болгон күчү кандай таасир этет. Чыңгыз Айтматов жөнүндө дагы аябай жакшы сөздөр берилген экен. Чыгармалардан үзүндүлөр. Жалпысынан автордун сөздүн күчү боюнча ой экен. Ошо кыскача. Керемет, мыкты. Ооба, албетте. Сөздүн күчү, сөз бермети, сөздүн багы улуулугу жөнүндө сөз. Бул жакта санап олтурбайлы, санап олтурсак аябай көп убакыт кетип калат экен. Бул жакта 2,5 бет. Ооба, 2,5 бет. 2,5 бет болсо, ошондо 750. 750 сөз, э? Бир бетте жалпы эсеп менен 250 сөз. Азаматсыз, баракелде. Дүйнөлүк рекорд койгон, аты жөнүн билбейбиз, канча 170 канча миң сөз окуду. Дүйнөлүк рекорд бул деген 165 миң сөз. 165 миң. Ал эми экинчи орунда турган казакстандык Адина Манатбекова деген кыз 1 мүнөттө 135 миң дедик, э? Жаңы эле 1-2 күн мурун рекордун кайта өзүнүн рекордун басып өттү деп балдар айтып калды. 130 миң сөз окуп экен 1 мүнөттө. 130 миң сөз, 1 мүнөттө 130 миң сөз. Кичинекей 13-14 жаштагы. Азыркы учурда 15 жашта. 15 жаштагы Адина Манатбекова. Дүйнө жүзү боюнча экинчи орунда ээлейт деп айтуу өтө кыйын. Анткени ошол деңгээлде окуган адамдар бар, көп эле кездешет. Кыргызстандачы? Кыргызстанда рекорд койгон же чемпион? Биздин угушубуз боюнча азыркы учурда 6 миң сөздөн жогору окугандар бар, 4 миң сөздөн жогору окугандар бар. Жакын арада болжол менен 1-2 айдын ичинде биз чемпионат өткөрөлү деген оюбуз бар. Ошол чемпионатта жаңы чемпион аныкталат деген ойдобуз. Кыргызстанда, э? Азыркы учурда биздин борбордо, окутуу борборубузда ушул биздин программа менен окуп жаткан балдардын ичинен күнүнө эмес, 1 сааттын ичинде 5000 бет, 1 сааттын ичинде ошондо 12 китеп болуп калат. 12 китеп окуган адамдар бар, 9 китеп окуган адамдар бар. Анан эң эле жакшы деңгээлде турган балдар азыркы учурда бир китепти окуганга жалпы эсеп менен айтканда 6-дан 20 мүнөткө чейин убакыт сарпташат. Бир китепти 6 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин окуйт. Ошондо 300-350 беттен турган китеп жөнүндө айта турган болсок. Кайсы тилде экендиги айырмасы жок. Айырмасы жок. Негизи ушул көнүгүүлөр эмнеде? Кандай көнүгүү жасаш керек эми? Мен деле үйгө барып алып аракет кылып көрөйүн ушул китепти бат окуш үчүнчү. Эмне кылыш керек? Негизи 3 тарабы бар. Биринчиси ошол өзүңүздү китепти тез окуганга жана көп деңгээлде, көп көлөмдө окуганга даярдашыңыз керек. Моралдык жактан даярдашыңыз керек жана баш мээнин жакшы деңгээлде иштешин камсыз кылышыңыз керек да. Ритуал деген бизде көнүгүүлөр бар, комплекс да. Ал боюнча күнүгө мисалы үчүн прогулка болушу керек, анткени баш мээ сейилдеш керек, эс алыш керек бир четинен күнүмдүк баягы аң сезимде тапшырмаларды окуурдун алдында жабыш керек. Анан ойлонбой коюш керек ошондо эч нерсе. Ойлоныш керек, бирок деген баягы ойдо кээде болот го, калып калат го кээ бир нерселер. Ишке ашырылбай калган ойлор. Бул жакта ар дайым эле сигнал берип тура берет, э? Ошондой нерсе болбош керек. Алаксыта турган ойлор болбош керек да. Анан баш мээ жакшы деңгээлде кычкылтек менен камсыздандырыш керек. Ушундай сыяктуу тарабы бар. Экинчиси китепти окуганда, эгер байкадыңыздар, байкаган жоксуздар, окуурдун алдында бир сыйра карап чыгыш керек да. Эмне китеп экендиги, мазмунун, кыскача баягы аннотациясын, автор ошондой жактарын карап бир сыйра изилдеп чыгыш керек. Анткени мындай
алдын ала изилдеп китепти караганда мээ өзү үчүн тапшырма коет да. Ушундай маалыматты азыркы учурда окуйт экенбиз, ошого жараша даярдайт өзүн. Андан кийин эң негизги нерсеси биз көбүнчө учурда жөнөкөй жол менен окуй турган болсок, китептен бир сапты караганда бир сөздү гана көрөбүз да. Бул ошо адамдын көзүнүн жөндөмдөрү менен байланыштуу да. Перифериялык көз караш же болбосо периферическое зрение деп коет орусча, ошону өөрчүтүш керек. Бир караганда сапты толугу менен көргөн деңгээлге чейин алып келиш керек да адам өзүн. Аны кандай кылыш керек? Эми биз көргөндө мисалы бул жерде жазылып турса бир курска барышың керек анчысы. Жок, анын эч кандай деле немеси жок, сыры жок. Биз ачык айта алабыз. Таблица Шульте деген инструмент бар, мисалы үчүн. Атайын телефонго жүктөп алчу приложениялар бар. Ошол приложение менен күнүгө бир 10 таблица иштеп, көздүн жөндөмдөрүн кеңейтиш керек да. Биздин көз мондай көрсө, мондай көрүп калып турбайбы ошондой? Ошондо жалпысынан 3 фокус. Центральный фокус болот, борбордук, анан перифериялык фокустар болот. Ошо перифериялык фокустан так маалыматты кабыл алганга көндүрүш керек. Бул экинчи тармагы. Биздин мээнин, биздин көздүн жөндөмү ушунчалык уникалдуу экен, уникалдуу орган экен, дагы бир жолу далилдейт экенсиңер да. Китепти бат эле окуп койбостон аны түшүнүү дагы болуп атпайбы бул жактачы? Анан эске тутумду кантип жакшыртыш керек? Эске тутумду жакшыртуу үчүн дагы атайын программалар, күнүмдүк көнүгүүлөр бар. Ошолорду аткарып, мисалы үчүн эгерде сизде сканвордтор менен, кроссвордтор менен иштөө же болбосо судоку менен иштөө адаттарыңыз болсо, бул аябай кандай жакшы. Анткени алар менен иштеген адам тезирээк ой жүгүртөт, сөздөрдү тезирээк аныктайт. Биз негизинен ар бир сөздү өзүнчө окубайбыз да. Биздин баш мээнин жөндөмдөрү ушунчалык деңгээлде уникалдуу. Биз ар бир сөздүн башынан, акырынан бирден тамганы аныктап, ортосундагы тамгаларды жайгашканы менен тезирээк түшүнүп көнө алабыз да. Ошол мисалы үчүн сканворд сыяктуу ошондой ыкмалар менен күнүгө иштесе же болбосо күнүгө эсеп чыгарса, адам тезирээк ой жүгүртүп калат дагы, кабыл алып жаткан маалыматты тезирээк өздөштүрөт. Жакшы, Адылжан, канча убакыт кетет бат окууну өздөштүрүш үчүн, мисалы 1 мүнөттө 1000 сөзгө чейин окуп калыш үчүн? Ар бир адам өзүнчө жөндөмүнө жараша жана деген тренировка бөлгөн убактына жараша да. Орто эсеп менен алганда биздей окуган студенттер 4-5 сабакка бул деген 1 айдын ичинде 1000 сөз окуп калышат. 1 айдын ичинде. Өзүңүзчү, өзүңүздүн тажрыйбаңызда мен азыр деген өзүм 3-чү сабактамын. Эң башында менин окуу ылдамдыгым 170 сөз болчу. 2 жумадан кийин, 3 сабак өткөндөн кийин 500 сөзгө чыкканмын да. Менки түшүнүгүм түшкөн эмес, 170 сөздү 80-100% түшүнүү менен болчу. Жана 500 сөзгө чыкканда 80-100% түшүнүү менен. Канчалык бат окусаң, ошончолук жакшы түшүнөсүң деген чындыгында да. Чындыгында ошондой. Жакшы, рахмат сиздерге анда. Буюрса жакшы эле келип атышабы? Кызыккандар көп эле ушул борборго келип, мээнимди өнүктүрөм дегендер. Азыркы учурда кызыккандар жакшы өтө көп. Биз жаңы баштап атканда декабрда баштаган болчубуз. Бир группа менен старт бергенбиз. Азыркы учурда бизде 100дөн ашуун адам ушул ыкмалар менен биз менен бирге иш алып барып жатат. Жакшы, анда китеп кызыктыра бериңиздер анда. Ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, мээни өнүктүрүү борборунун негиздөөчүсү Ардак Чапаев жана ошондой эле бул борбордун башкы мүдүрү Адылжан Маккамбаев бизде конокто болушту. Чоң рахмат. Сиздерге дагы да болсо ушул баягы өзүңүздөрдүн жөндөмдүүлүгүңүздөрдү арттырып, Кыргызстанда ушул рекордчуларды дайындай бериңиздер. Иш-чараңыздарды жакшы өткөрүп алыңыздар. Ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо программанын сапарын алдын көздөй улантабыз. Китеп бул билим булагы деген теманын алкагында программабызды жүргүзүп жаткан учурубуз. Алыстабаңыздар.